Өзүңүздөр мындай көргөндөй эле муздак кошумча мына печка сайып атабыз. Мына печканычы. Газ жок, свет жок, ал эле эмес жылуулукта жетишсиз. Сууктун күнүндө мындай нааразычылык учурда Жалал Абад шаарында ар тараптан айтылууда. Жылуулук үйдү такыр жылытпай жатканын айткан Күмүшай Маткаримова кошумча электр приборун колдонууга аргасыз. Бирок электр энергиясы да тынымсыз өчүп жаткандыктан үй ичин толук ысытуу башкы көйгөйгө айланды. Мына айда декабрдын уже 10-дорунан өтө эле отопление келген. Уже 20 күн ичинде эле 1000 сом келди. Отопленияны өзүнө элечи. Бирок отопление жакшы эме жылытпай атат үйдө. Биз өткөндө свет жок болду. 2 күн свет жок болгондо мен кичинекей кызым менен уже үй муздап калды да. Бирок айла жок, биз чыдадык ошого дагы. Биз Дамкомго айттык, Дамком ал жака кайрылды. Бирок все равно бар результат жок да. Жок болду результат. Өзүңүздөр мындай көргөндөй эле муздак. Жалал Абад шаарында акыркы күндөрү сууктан коргоо тармактары көп сынга кабылууда. Алардын кызматын толук пайдаланбаса да, бирок төлөмүн үзгүлтүксүз берип жатканын билдиришет. Муздак. Тем более бетон үйлөрдө барчы. Отопление болбосо биздер вообще суук болуп кетет. Андан 2 кар катуу жааган күнү свет вообще жок болду. Свет өчтү атат да, күн эле свет өчүп атат да. Отопление болсо кеч камал келди, отопление өтө кеч келди. Калаада жылуулук берүү өз нугунда болбой жатканын тийиштүү мекеме да моюндайт. Аны аймакта газ берүү табы төмөндөгөнүнө, ошол эле учурда электр энергиясындагы өчүрүүлөр менен түшүндүрөт. Свет өчкөн учурда жылуулук берүү да токтойт. Анткени отканалардын насостук айлануусу электр энергиясына байланган. Бул Жалал Абад шаарында убактысы менен электр энергиясы өчүрүүлөр болуп турат. Ошол убакта отканаларда ошол 1 саатка өчүрсө, 2 саатка өчүрсө ошол убакта токтойт. Себеби дегенде отканалардын насостордун айлануусу бул электр энергиясы менен байланышта. Ошондой эле Жалал Абад шаарында 5 откана жаратылыш газы менен иштеп келет. Жаратылыш газына дагы давлениясы түштү, кыш суук болгондон бери. Ошого байланыштуу 1-2 отканабызда кичине температурасы түшкөнү байкалды да. Ошол себептен элге туура түшүнүү менен түшүнүүнү суранабыз. Аталган мекеме бул өчүрүүлөргө байланыштуу төлөм жагынан жеңилдик берерин айтышууда. Тагыраагы өчүрүлгөн убактылар айдын аягында эске алынат. Айдын акырында эсептөөлөрүндө ошол өчүрүлгөн убактылар эске алынат. Bir gün olsa 24 saat bolsa 2 saat koysa 2 saatine bul kıskартылат да. Катуу сууктан улам азыркы учурда электр энергиясын керектөө болуп көрбөгөндөй өстү. Өлкөнүн жер-жерлеринде өчүрүүлөр күчөп, нааразычылыктар да ошого жараша айтылууда. Мындан улам энергетиктер энергетикалык катуу кризистин алдын алып, кыска мөөнөттүү өчүрүү графигин иштеп чыкты. Азыркы учурда ушундай кырдаал түзүлүп калды. Биздин өзүбүздүн өндүргөн электр энергиядан суукка байланыштуу ашыкча колдонуп жатат. Ушул себептен гана биз ашыкча жүктөм ашыкча колдонуу болгон учурда ошол региондорго электр энергия пайдаланууга чектөө киргизип жатабыз. Бул бир күндө бир айылды же болбосо бир көчөнү, бир регионду 2 сааттан ашпаган убакта электр энергиясын чектеп чектөө киргизип жатабыз. Мунун баары эле жанакы убактылуу. Негизинен бул бизде жанакы электр жабдууларыбызды ашыкча жүктөн пайда болгондо бузулуулар калып барып атат. Негизинен биринчи ушул эскирген электр жабдууларды, электр чубалгыларын сактап калуу максатында болуп атат. Экинчиден биздин электр энергия өндүрүмү канчалык болсо, ошонун санына жараша гана пайдалануу болуш керек. Ошол себептен ашыкча пайдалануу болуп кеткен учурда ушундай чектөөлөр болуп жатат. Жалал Абад шаарындагы жылуулук берүү тармагы быйыл адаттан тыш суукка туруштук бере албагандай. Апта башында мектептердеги жылуулукта талаш-тартыш пикир жаратып, билим берүү жайларында сууктун эпкенине баш ийген. Мындан улам окуучулар 23 январга чейин аралыктан окууга жөнөтүлгөн. Айрым бала бакчаларда жылуулуктун талаптагыдай эместигинен убактылуу жабылган. Мындан улам акыркы суук шаардык жетекчилердин кышка карата даярдыгы чабал экендигин көрсөттү дешет жашоочулар. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.